Урматтуу талапкерлер, менде дагы сунуш бар эле. Кыргызстан региондо бүт дүйнө жүзүнө адам укугун сактаган, сөз эркиндиги калыптанган, жарандары өзүнүн оюн эркин айта алган өлкө катары таанымал болгонубуз үчүн биз дайым сыймыктанабыз. Биз ушул баалуулуктарды дайыма сакташыбыз керек. Бул абдан маанилүү. Акыйкатчынын мындай орду ролу абдан чоң. Ал мына сиздерден көз каранды. Ким акыйкатчы болсо дагы акыйкаттын, адилеттүүлүктүн дайыма тарабында болуш керек. Кыргызстанда саясатчыларды сотко сүйрөгөн, негизсиз, түрмөгө сүйрөгөн, укук коргоочуларды, журналисттерди негизсиз капыл-тапыл басып кирген өлкө болбошубуз керек. Эгерде ошондой учурлар катталса, акыйкатчы түнү болобу, күнү болобу чыгып ошол жерде туу катары жүрүп, бүт прессага билдирүүлөрдү таратып, жанагынтип жашынып жатпаш керек. Урматтуу акыйкатчы кимиңиздер болосуз да билбейбиз. Дайыма эл тарапта болуш керек. Кыргызстанда кадам сайын адамдын укугу бузулат. Мына ушул жерде отурган 90 депутатка эң көп кайсы маселе менен кайрылат деп суроо салсаңар, көпчүлүгү адилеттик издеп кайрылат. Сотко наразы, прокурорго наразы, милицияга наразы. Бүт мына адилеттик издеп депутаттар мындай соттун чечимин өзгөртүп коет дегенде бир үмүт менен кайрылгандар көп. Өзгөчө менин сунушум түрмөлөрдү кыдырсаңар. Түрмөлөрдө кыйноолор абдан көп. Күч менен, зулумдук менен, зөөкүрлүк менен күч органдары мойнуна алдырган учурлар абдан көп. Түрмөлөрдө миңдеген адамдарыбыз адилетсиз соттун чечими менен жатат. Мына ошолордун бардыгын алар айтаарга кишиси жок. Же кайрылуулары мындай талада калып атат. Ошондуктан сиздер ушу түрмөлөрдү кыдырып, коомдук пикир жаратып, бүт ушул күч органдарына коңгуроо кагып, адам укуктарын сактайт деп ишенебиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.